Өмүрбек Токтогулович, эми дагы бир суроого жооп бербесеңиз болбойт. Жана президентибиз баса белгилеп айтып өтпөдүбү? Баягы кирешелерди легалдаштыруу боюнча деги эле башка ишкерлерге бул кандай стимул болду? Жеке өзүңүз үчүн анан бул эл аралык практикада ушундай колдонулганбы? Сиздин ой пикириңиз? Президент болсо ошо легалдашуу жөнүндө ошо дайыма айтып келе атпайбы? Бул бирден бир элге жетишип аткан президенттин мындайча айтканда чоң тилеги да, мени уккула депчи. Кандай тыйыныңар барбы? Коркпой салгыла деген сөз да булчу. Эми бизнесте бардык көпчүлүк бизнесмендердики бардыгы легалдуу. Бирок алар бизнеске ушундай Кыргызстанга салганга, эме салганда коркучу да. Себеп дегенде бирөө тартып алат, алып коет депчи. Адан тышкары жана укук коргоо органдары келип бул каяктан тыйының, анын каяктан тыйының, бул кайсы имират пайда болду, кандай пайда болду дегенде президент бул тараптуу баардык укук коргоо органдарынын жетекчилерине, баардык тармактуу өзгөчө ошо инвестиция кылам деген биздин кыргыз жарандарга ошолорго тиешелүү айтып атат. Кыргызстанда учурдагы инвестициялык климат жөнүндө пикириңиз? Учурдагы инвестиция климат жөнүндө мен айткым келет. Эми болсо бул мамлекеттин башчысына байлануу да. Мисалы бүгүнкү күндө Садыр Нуркожоевич баарын ачык айкын айтып, колдойм, мен жоопкерчиликти алам, мен силерге кепилдик берем деп атат. Бул чоң баардык бизнесменге чоң кепилдик. Мындай кепилдик болбосо бүгүнкүдөй айчы капта курулбайт болчу да. Азыр көрүп атпайсызбы? Азыр банктарда өнүгүп атат, баардыгы өнүгүп атат. Мындайча карасаңыз, мына тегеректин баары батырлар салынып атат. Бул асмандан түшкөн эч нерсе жок да. Бул болсо бирден бир ошо биздин мамлекетти жетектеген Садыр Нуркожоевич жана анын командасынын бүгүнкү күндө жасап аткан ишинин ийгиликтери. Биз мамлекет тараптан бардык ишкерлерди мындан ары дагы колдоого алабыз, жардам беребиз. Ооба, соңку учурда мамлекет бардык тараптан ата мекендик ишкерлерди колдоого алып, аларга жеткиликтүү шарт түзүп берүүдө. Мамлекеттин мындай камкордугун ички инвесторлор, ишкерлер да өзгөчө баалайт. Мисалы бүгүнкү күндө Садыр Нуркожоевич баарын ачык айкын айтып, колдойм, мен жоопкерчиликти алам, мен силерге кепилдик берем деп атат. Сөзүбүз куру болбош үчүн өлкө башчы өзү катышкан бул аптадагы окуяны мисал келтирели. Бир нече убакыттан бери эл көзүнөн алыстай түшкөн Бабанов мырза бүгүнкү саамалыкка өзгөчө даярдык көрүүдө. Кагаздагы докладын улам кайталап даярданганын жөнү бар. Анткени ал демилгелеген Бишкек шаарындагы технопарк IT хабынын ачылышына мамлекет колдоо көргөзүп, өлкө башчысы өзү катышты. IT хаб технопарк борборун расмий ачуу үчүн атайын копту тереп старт берүүңүздү суранабыз. Президент Жапаровду ата мекендик программисттер жасаган билим бот роботу эне тилде саламдашып тосуп алды. Өлкө башчынын демилгеси менен 2 жыл мурда жеке жактардын активтерин ыктыярдуу легалдаштыруу жана мунапыс берүү жөнүндө мыйзам кабыл алынганы маалым. Кыргызстандагы соода жүргүзүү, жумуш жана турак жай издөө боюнча эң ири сервис продакшн компаниялар, ошондой эле криптовалюталар рыногундагы автоматташтырылган соода платформасын камтыган бул IT хабты ачкандар мына ошол мыйзамдын натыйжалары менен десек болот. Көптөн бери мындай доклад жазып аптырым. Өзүм толкунданып атам. Бир топ бизнес кылып жүрөм Кыргызстанда. Илгертен бери элдин баары жакшы билет. Бирок, урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз жалгыз гана президент экенсиз, ушу келип, ушу биздин ушундай IT хабка ишканыңызга келип ачып берип атканыңызга сизге чоң рахмат. Чоң рахмат. Президент өз сөзүндө жогоруда сөз кылган мыйзам жемишин берип жатканын айтты. Биз бизнес чөйрөсүндө жүргөн жарандарыбыздын катышуусу менен мыйзамды дыкат иштеп чыгып кабыл алып бердик. Мына натыйжасын үзүрүн эми сиздер, жалпы эл жана мамлекет көрүп жатабыз. Өмүрбек Токтогулович эле эмес, мен аттарын атабай эле коеюн, башка биздин бай жарандарыбыз дагы кирешелерин легалдаштырып келишип, жеке инвестицияларын өлкөбүздө курулуп жаткан ар тармактагы ири масштабтуу курулуштарга, завод, фабрикаларга, пансионаттарга, 5 жылдыздуу отелди курууга салып жатышат. Борбордогу IT хаб санариптик инновациялар, технологиялар жана ишкердик кеңселерди, жыйын залдарды, подкаст жазуу студиясын жана амфитеатрларды бириктирет. Иштеп чыгуучулар, дизайнерлер, аналитиктер жана башка маалыматтык технологиялар адистери үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Сүйлөшүү залдары, китепкана, ашкана жана оюн аянтчалары да бар.
Bizden çıkardın mı özünüzden? Üçlü printer teknolojisi içinde bir kança. Instrumentleri neyle misal kolda, Modelini жасайбыз, 3D модель компьютерде. Андан кейін üçlü printerler var, ошолордун жардамы менен куюп чыгабыз, эритип куюп чыгабыз. Толугу менен пластика. Те алыскы Тажикстандын жерге талында туулуп, өз өлкөсүндө инновациялык технологияларды өнүктүрүүгө салым кошкусу келген Акош Асанбаевдин жасаган роботу өлкө башчынын көңүлүн өзгөчө бурду. Экологиялык жактан таза пластик, жана жүгөрү менен крахмалдан жасалат. Этникалык кыргызстан. Жерге талдан келдиңби? Канчасы болду келгенде? 8 жыл калды. Мындай мүмкүнчүлүк ар кимде эле боло бербесе керек. Акош мырзанын бул талантын өлкө үчүн иштетүү пайдалуу. Президент Жапаров Санарет министрине жеринен тапшырма берди. Жигит менен биргелешип жардам берели мамлекет тараптан. Муну ушундай билимин талантын колдонууну өкмөт отуруп кеңешкиле кандай жардам керек экен анан мага келсилер, мен айтам. Дастан менен сүйлөшкүлө, основном ошол жерде биз олардын баарын ошолор чыгарып берсе болот, башка запчасттарды чыгарса болот. Бизде алардын мүмкүнчүлүгү көп да, частникке караганда бизде мамлекетте мүмкүнчүлүк көп да. А биз болсо бул роботтун өзгөчөлүктөрүн өзүнчө сурап алууга жетиштик. Робот бүгүнкү күндө Чүй драм театрга бирөөнү жасап бердик. Ал жакта спектакльде актер катары ойной алат. Бардыгын кыргыз тилинде сүйлөйт, кыймылдары адам сыяктуу болуп иштеп баштады. Андан сырткары акылдуу үйлөр, акылдуу кеңселер менен да интеграция болуп, ал жерде эгерде өрт чыга турган болсо же кандайдыр бир уруулар кире турган болсо, ошол уруулардын артынан ээрчип робот. Дрондор да бар, дрондор өйдө көтөрүлүп учат. Андан сырткары ошол коопсуздук кызматтарына билдирүүлөрдү жөнөтүп турат. Бүгүнкү күндө дүйнө ыкчам өзгөрүүнүн үстүндө. Өлкөлөрдүн өнүгүшү бир эле жаратылыш ресурстарына көз каранды болбой калганы анык. Мурда ген байлыктарга бай, же болбосо деңизге чыгууга мүмкүнчүлүгү кеңири, кара алтыны кайнаган өлкөлөрдүн экономикалык көрсөткүчтөрү үстөмдүк кылса, бүгүнкү күндө санариптик технологиялар атаандаш болуп калды. Башкача айтканда, билим жана технологияны ар кандай жаратылыш ресурсу менен атаандашыла турган ресурс катары колдонуу жөндөмдүүлүгү алдыңкы планга чыкты. Биз дал ушул өңүттө артыкчылык берип келебиз. Жаңы технологияларды колдонуу жана анын негизинде күчтүү экономиканы түзүү аркылуу өнүккөн мамлекеттер менен тең тайлашууга болот. Эске салсак, жогорку технологиялар паркы жөнүндө мыйзамга маанилүү өзгөрүүлөр киргизилип, парктын резиденттери үчүн салык режими мөөнөтсүз болуп өзгөргөн. Ал эми аянты 14 000 чарчы метр болгон IT Hub 1500 жумушчу орунга ылайыкталган. Креативдүү мейкиндикти курууга жана жабдууга жумшалган жалпы инвестициянын көлөмү 2 миллиард сомду түзөт. Булардын баары мамлекеттин ички инвесторлорго болгон камкордугунун натыйжасы экенин жана бул борборду кеңейтүү ниети бар экенин Бабанов мырза билдирди. Чоң 90 000 квадрат курулат, бул жерде 21 000, ошондо 110 000 квадрат арчыдагы ошол жерде неме IT центр курулат да, IT центр, чоң IT центр. Кезекте турган бардык жарандарыбыз мурдакыдай 10 жылдап кезекте турбай, жакын арада батирлүү болосуздар. Эч камсанабай чыдап туруңуздар. Президент кол койгон жарлыкка ылайык ар бир кыргызстандык үйлүү болуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Биз сиздерге мамлекеттин элди турак жай менен камсыз кылуу планы канчалык ылдамдык менен ишке ашып жатканын байма-бай чагылдырып келебиз. Алгач 10-15 000, андан соң 40 000ден ашуун, аз убакыт өтпөй 60 000ден ашуун батирлердин курулушу 2 жылга жетпеген убакытта ишке ашты. Алар өлкөнүн булуң бурчундагы район шаарларда жапырт курулууда. Жалал Абад шаары күн сайын жашарууда деп айтсак, буга дагы негиз бар. Анткени дал ушул турган жер мамлекеттик ипотекалык компаниянын эсебинен курулуп жаткан Асман резиденс турак жай комплекси. Жалпы 639 батир ушул жерде бар. Мүмкүн эмес нерселер да мүмкүн болот. Же буга чейин мынча көп сандагы батирлерди курууга өлкөнүн чама-чаркы жетпейт дегендер да болгон. А бирок миңдеген батирлер кыска убакыттан бери удаасы менен
ээлерине тапшырылууда. Болгондо да 20 жылдап кезекке туруп эң жөнөкөй жумушта иштегендер батирлеринин ачкычтарын колуна алганы маалым. 12 мектепте уборчуса болуп эмгектенип келатат. Ошол өзү 25 жылдык менен өзүнүн очереддик электроникасына ээ болду. Ал эми мамлекеттик ипотекалык компанияда күмөндүү иштер бар экен, тааныш билиштерине батир берип, кызыкчылыктар кагылышы болуп жатыптыр деген жөө жомоктор суу кечпейт. Анткени бардыгы санариптик көзөмөл менен ишке ашууда. Өлкө башчы 11 апрелде Бишкектин Чыңгыз Айтматов көчөсүндө жайгашкан кезектеги ипотекалык батирлерди тапшырып жатып, бул суроолорго чекит койду. Кечээ күнү депутаттар мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчисине суроо берип, ар кандай күмөн саноо дейбизби же ишенбестик дейбизби айтор жарга такаган суроолорун берип жатканын көрүп калдым. Мамлекеттик ипотекалык компанияда бардыгы ачык. Кезекте тургандар өздөрү онлайн режимде көзөмөлдөп турса болот. Ал эми акча каражаттары болсо электрондук көзөмөлдө турат. Эч ким уурдай албайт, уурдаса көрүнүп калат. Албетте 2 эселеп, 3 эселеп кайра кайтарат. Менин үйүм программасынын негизинде Чыңгыз Айтматов көчөсүндөгү 612 батирлүү заманбап комплекс 6 блоктон турат жана ар бир блок 18 кабаттуу. Ал газ, суу жана канализация борбордук тармактарына толук туташтырылган. Жылытуу системасы өзүнчө автономдуу отканадан камсыздалат. Жаныбековалардын үй бүлөсү буга чейин 14 чарчы метр жерде жашап келсе, эми минтип 2 бөлмөлүү батирлүү болуп, кубанычтарында чек жок. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ошо мен үй бүлөмдүн атынан ошо биздин мамлекет башчыларына эң биринчи ошо Садыр Нуркожоевичке терең ыраазычылык билдирип кетем. Кызым бир 14 квадрат метрде эле жашап жүргөн, мамлекеттик айлыктан иштейт да өзү анан. Анан көчө мурдагыны кызым сүйүнүп келди. Апа чакырып атат, бүтүптүр берип атат дегеннен анан ошо кубанычыбыз койнубузга батпай садага боло эмне айтарды билбей. Президент Жапаров өлкөдө биримдик жана тынчтык болуп турса, Жаныбековалардын үй бүлөсү сыяктуу 10 миңдеген жарандарыбыз илгери үмүт менен кезекке туруп, үйлүү жайлуу болсом дегендердин кыялын аткарууга мамлекеттин күчү толук жетерин белгиледи. Алгач элде болсо бизде болот деген элибизде жакшы кеп бар. Эми элибиздин көксөгөн максатын ишке ашырып келаткан мамлекеттик ипотекалык компания тууралуу да эки ооз сөз кыла кетейин. Бүгүнкү күндө компаниянын уставтык капиталы 80 миллиард сомдон ашып, Кыргызстандагы жападан жалгыз ири капиталга ээ болгон мамлекеттик компанияга айланды. Бул да болсо мамлекеттин элге болгон камкордугунун далили. Ооба, мындай жетишкендиктердин натыйжасында мамлекеттик ипотекалык компанияда бүгүнкү күндө турак жайлуу болуу үчүн бир нече программалар бар. Мурда бир эле вариант бар болуп, ал карапайым элдерге эле эмес, чөнтөгү калыңдарга деле оор келчү. Ал 14% менен алдын ала 30%-ын төлөө, калган суммасын 10 жылда төлөп бүтөсүң деген. Болду, өмүр бою ошол батирде жашайсың деген шарт эле. Биз келген кандай жаңылыктарды киргиздик? Мамлекеттик иштерде иштегендерге 4%-га, ал эми жеке жактарга 8%-га чейин түшүрдүк. Алдын ала төлөмү жок 25 жылга бере баштадык. Эми мик аркылуу алган батир үй бүлөгө тардык кыла баштаса, аны кыйла кең батирге алмаштырууга болот. Мисалы, бир бөлмөлүү батирди 2 же 3 бөлмөлүүсүнө, мурда биринчи батирге төлөнгөн сумма кийинки кеңейтилген батирдин төлөмүнө эсеп болуп кете берет. Президент Жапаров аталган турак жайды кыдырып, батир алгандар менен баарлашты. Алия, канчага чыксың? Алтыга окуйсуңуз? Биринчи класска бардыңбы? А биз болсо бир бөлмөлүү батирге ээ болуп, алгачкы коногубуз Ажо болот экен деп кубанычы койнуна батпай турган үй бүлө менен баарлашууга жетиштик. Бисмилlah. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Агырыңыз кут болсун. Бул жака даярданып аткан турбайсыздарбы? Азыр даярданып кут болсун. Бул жака отуруп турайын, Өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, анан кийин бул жерге кезекке турганыңыз канча болду? Кайсыл программа менен алдыңыз? Кезекке турганыма 2018-19 жылдары тургам. Ошондон бери күтүп азыркы бүгүнкү күндө бизге насип этип ага көргөлүү болуп отурам.
президентибиз эми буюрса биздин эң алгачкы коногубуз болот экен. Анан биз да ушул уулум ушу үйлүү болуп, аябай кубанычтабыз, кубанып атам, Кудай буюрса эми. Анан эми даярдык ушундай эми кичине. 33 чарчы метр болуп калат экен, дээрлик. Мынакей бул жактан тоолор көрүнөдү, бир бөлмөсү ушундай экен. Бул бөлмөдө коноктосуучу бөлмөдө 2 терезе бар экен. Мынакей бул жакта болсо мындай түштүктү карап турат. Батышты деген. Батышты карайт экен. Андан бери келгенде бул жакта биротолу ашканасында көргөзүп коеюн. Бул жак кухня. Бул жак болсо ушундай чакан ашкана экен. Жакшы жерде, жакшы жагынан тийип тастайбыз. Как иштейсиз? Азыркы убакытта сот департаментинде. Сот департаментинде канча болду иштеп? Ал жерде азыр эле болду иштегенде 2 жылдай болуп калды. Бирок очередте турганым 2018-19 жылдары турчу эле. Кезекте Алдыга эчтеке төлөбөй эле 25 жылга. 25 жылга эчтеке төлөбөй алдык. Бул жылуу көздөр үй бүлө үчүн турак жай канчалык бактылуулук тартуулап жаткандыгынын далили. Өлкө башчысы батир алган жарандар менен баарлашып, аларды куттуктады. Этаждан алыпсыздар да? Панорам дейт да. Жакшы жерден тийге турбайбыз сизге. Үй көрүнүп турат экен, тоо көрүнүп турат экен, 4 мезгил. Кыш, күз, жаз, анан биякта жай уже. Жолдошуңуз жокпу? Ал эми сыртта болсо мамлекеттик ипотекалык компаниянын башчысына суроо бергендер көп. Алардын баары жаңы үйүнө батыраак көчүп кирүүнү каалашат. Мен ошону уюштуруп берем, бир квартира кирип, бир офис кылып берем бул жерде. Ошол жерде эле по фамилия күрүштү бергенге болот. 5тен аз. 5 адам алган бактысы бар экен. А бирок батирге көчүп кирерге чейин майда бирок маанилүү тырмакчага алчу алтын эреже бар. Алардын барын так сактоо керек экенин мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчиси өзү айтып берди. Жарандарга эскертүү нерселер биздин договордо папкунктан бар жогу көрсөтүлгөн. Квартиранттар киргизбейт, тартипти сактайт. Мындай дегенде булар мамлекеттик ипотека компаниянын бул үйү болуп эсептелет. Азыр жеке жарандын менчиги эмес бул. Качан жаран толук кандуу акчасын төлөп бүткөндөн кийин жаран толук кандуу ээ болуп эсептелинет. Демир Кулза, ошондо мына бул жерден азыр 600дөн ашык батир берилип атат. Маликов көчөсүнөн дагы 600дөн ашык. Жабап атты дагы берилген тат миңдеген үйлөр. Анан ошолордун баардыгына кайрылуу үйдү баягы мамлекеттик ипотекалык компаниядан чалгандан кийин, кел дегенден кийин сиз айткан эрежелердин баардыгын жарандар сакташ керек. Албетте сакташ керек. Эгер жарандар сактабаса, өзүңүздөр билесиздер, мыйзам бар. Мыйзам алдында бар жогу жоопко тартылып калышы мүмкүн. Жана дагы жарандар суроо өтпөдү, ошол мамлекеттик ипотекалык компаниядан чалгандан кийин кагаз документтери, кагаз иштери канча убакытты кармайт? Ошо жаран үйүнө көчүп киргичекте. Жаран көчүп киргичекте. Мына бүгүн азем болду. Мен сизди уже эртең уже чакырып баштайм. Уже сиз 3 күндүн ичинин аралыгына кирип жашай бересиз. Айтмакчы, кулагыңыздарга күмүш сырга эми мамлекеттик ипотекалык компанияга кезекте тургандар жапыр жылат. Себеби келерки аптада Бишкектин Маликов көчөсүндөгү үйлөр ээлерине тапшырылса, ушундай эле саамалык жакын арада Жалал Абадта болот. Чыдамсыздык менен күтүңүздөр.